алтын жумуртка тапкан тоок. Байыркы Варанасинин жанында, Ганг дарыясынын жээгинде кичинекей айыл бар эле. Ал айылда Рамеш деген дыйкан жашаптыр. Дүйнөсү аз, колу жука, бирок жүрөгү чоң эле. Күнүгө таң атпай туруп, күн батканча иштейт. Бирок үйүндө 2 баласы менен аялы ачка жатчу. Бир күнү кечинде Рамеш тоок кананын ичин тазалап жатса, эң акыркы тоогунун астынан бир нерсе жарк этип кетти. Колун салып алса, таза алтындан жасалган жумуртка, көзүнө ишенбей, колу калтырап кетти. Жумуртканы базарга алып барып сатса, алтын усталар таң калып, бул таза алтын, ичи да алтын, деп Рамешке 1 жыл жете турган акча беришти. Эртеси күнү дагы бир алтын жумуртка, үчүнчү күнү дагы бирөө. Ошентип Рамештин жашоосу өзгөрдү. Жаңы үй салдырды, жер сатып алды, балдары жакшы кийим кийип, мектепке барып калды. Айылдагы жакырларга да жардам бере баштады. Тоокту жибек төшөккө жаткызып, эң жакшыдан менен багып жатты. Бирок адамдын көңүлү тойбос экен. Бир күнү Рамеш аялы менен отуруп, мындай деди: бул тоок күнүнө 1 жумуртка берет. Демек, ичи толтура алтын жумуртка. Эмнеге күтөбүз? Бир күндө баарын алып, байып кетпейлиби? Аял алгач каршы болду. Жок, бул Аллахтын берген насиби, шүгүр кылалы. Бирок Рамештин көзүндө ач көздүктүн оту тутанып калган эле. Жок, биз жакырчылыкта жашадык, эми байлыкты күтпөйбүз. Түн ортосунда Рамеш бычак алып, тоок кананын эшигин ачты. Тоок аны көрүп, акырын кыт-кыт этти. Көздөрүндө коркунуч бар эле. Рамеш колу калтырап турса да, тооктун курсагын жарып салды. Ичи бош экен, бир да жумуртка жок, кан гана агып жатты. Тоок акыркы жолу кыт-кыт этип өлүп калды. Рамеш ошол жерде жыгылды. Эртеси эле үйдөгү акыркы алтын жумуртка да сатылып бүттү. Байлык 1 жылга жеткен жок, анткени ач көздүк менен коротушкан экен. Үй кайра эскилигине кайтты. Балдары кайра ачка калды. Рамеш күн сайын тоок канага барып, бош уяны карап ыйлайт эле. Анын ыйыган дарыясынын үнүнө кошулуп, алыс жакка тарады. Ошондон бери Индияда, андан кийин бүт дүйнөгө тараган сөз пайда болду. Алтын жумуртка тапкан тоокту союу бул бир аздан алып, узакка жеткенди унутуп, баарын бир күндө жоготуу. Азыр дүйнөнүн кайсы тилинде болсо да ушинтип айтылат: алтын жумуртка тууган тоогуңду өлтүрбө. Бул сөздү биринчи жолу Индиянын айылындагы Рамештин ыы чыгарган экен. Жомок мындай аяктайт: күн сайын бир аз берсе, шүгүр кыл. Баарын бир күндө алмак болсоң, эч нерсе калбайт. Байлык бул тоок эмес, сабырдуулук менен эмгек. Тоокту союп бүткөндөн кийин жумуртка жок экенин гана түшүнөсүң. Бул жомокту Индияда ата-энелер балдарына акыркы жомок катары айтышат. Анткени эртеси эле балдар бир аздан алуу, узакка жеткирүү дегенди түшүнүп чоңоюшсун деп.